Саламатсыздарбы ардактуу Барс Медиа сайтынын окурмандары. Бүгүнкү биздин тагдыр программабыздын башкы каарманы Тентиева Алтынай эжекебиз. Алтынай эжекебиз учурда 40 жашка чыгып калган, экинчи топтогу майып. Анан окуянын чоо жайын эжекебиздин өзүнөн угалы. Саламатсызбы Алтынай эже? Саламатсызбы. Мындай баягы бул оору сизди бала кезден бери ээрчип келеби же кандайдыр бир кырсыктан ушундай абалга туш келип калдыңызбы? Бул мен жаңы төрөлгөндө эле 6 айлык кезимде менингит болуп турмун. Менингиттен кийин эле ошо апам больницага жаткызып көрсөтүп жүрүп, анан баягы өзүм да 7 айлык болуп төрөлүп турмун да. 7 айлык төрөлгөнүмө байланыштуу больницадан лечение кыла албай, жүнүнөн суу алышып, башыма укол, венамды таппай, башыма укол салышкан да. Ошондон улам баягы ушундай акыбалга келип калыптырмын да. Андан кийин чоңоюп, эс тартып эметкенден кийин эле окудум, жакшы эле окуучумун. Мектепке бардыңыз биринчи класска, биринчи класста окуп жүрдүм, жакшынакай эле. Акыркы 5 жылдын ичинде баса албай калдым. Последний 5 жылдын ичинде. Буга эмне себеп болду? Буга мен ойлойм, катуу жокчулуктун айынан баягы апам деле өмүр бою Уборскта техничка болуп келди да. Мен иштейин десем, менин кибетемди көрүп эле кийинкилер эме болушат да, мындай орукчансың деп принимать этишпейт да, көбүнчөсүчү мындай. Өзүм аракет кылам, аракетим бар, бирок мага эч ким эчтеке үйрөткөн жок. Мен аракет кылам, иштейм келет да. Иштейм десем эле кийинкилер принимать этпейт да. Мисалы, кайсыл жактарга барып көрдүңүз иштейин деп? Эмнеге өзүңүз жөндөмдүүсүз? Мен өзүм Швецияда жакшы көрөм да. Швеция. Мен аракет кылдым Швецияда. Иштеп көрдүм. 1 жылдай иштеп көрдүм, бирок баягы эмеден мындай опытный швеялар керек экен да. Бир эле эмеде фасондо тигишпейт да, ар кандай фасондо тигишет. Анан кыйналып калып аттыңыз, кыйналып калып аттым. Мен бир фасонго колум көнүп калат да, экинчи фасонго колум көнбөйт. Анан ошончо кыйналып калып эле, иштей албай эле эметип калдым. Ар кандай сөздөрдү угасың, орукчан, анан тиги бу деп кемсинткен адамдар көп болот да. Аларды укканда уже өзүң да жаман сезе баштайсың, көчөгө да чыга албай каласың. Көчөгө чыга албай депрессияга түштүм. Катуу депрессиядан кийин анан инсульт алдым. Ошондо тигүү цехинде 1 жылдай иштеп, анан ошондон улам депрессияга түшүп калдыңыз, Тиге албай ошо хозяйкадан тигди коюп эметкем да. Анан ошондон келип, үйгө келип, мен ишке жумушка жарабай турбаймынбы дедим. Мен же тияктан иштей албасам, же мындай жумушка иштей албасам деп өзүм чөктүрүп эле депрессияга түшүп эле бир күн эле колумда бутум эле иштебей калды. Кыйшайып калдым, ошочу түшүккө жатып калдым. Баса албай калдым. Анан болсо Аллага шүгүр. Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр. Кайрымдуу фонддордун бирине кайрылдык эле да. Кайрылып, анан алар ошо үйгө киргизип коюшкан. Биз ал кезде вагондо жашачубуз, вагон-нилкада жашачубуз. Анан ушул үйгө киргизип, ушул 6 айлыкын төлөп беришкен да. Вагондо бекер жашачу элеңиздер же ал жакка да төлөчү элеңиздер? Ал жакка төлөчүбүз, ал жакка 2 миңден төлөчүбүз. Азыр бул жерге условиясы бар деп, мен шартыма карап, мага карап ушул жерге киргизип коюшкан, 6 айга төлөп. Демек 6 айга алдын ала төлөп коюшкан, акчаны 7000 сом деп айтты. 7000ден төлөп киргизип коюшкан да. Мындан арзан деле квартираларга чыгып кетейин дейбиз да, условиясы жок да. Шарты жок болгон үчүн анан ошо кымбатыраак деп ушул жерге киргизип коюшкан да.
эми бул жерге да апам болсо айлыгы өзү негизи апам айлык 5800 алат да. Анан бул жерге деле айлыгы деле жетпейт. Мисалы үчүн чырайым. Анан ошо кыйналып кеттик да, ошо төлөй албай калдык да. Бул жерди киришип койгондо ошо 1 жыл болуп калды. Ошо шартка байланыштуу баягы лечение ар бир эме сайын лечение алып турушум керек да. Мага үчүн биз негизи дары-дармек менен жашайбыз. Негизи мен өзүм дары менен жашаган адам. Бир айга ушул дары-дармегиңизге канча кетет? Негизи бир айга дары-дармегиме негизи мындай минимально дегенде эле 3,5-4 миң кетет да. Айына да. Негизи убагы менен баардыгын толук алсаңыз, убагы менен ичкенге. Кээде болсо жетпей калат, кээде ошо дарыга, кээде мындай эмеге да жетпей калат. Эме могу квартплаттардан артпайт мамамдыкы, мисалы үчүнчү акчасы дары-дармекке жетпей калат да. Кандай кыялдарыңыз бар? Менин кыялдарым деле жакшы эле, мен деле эл катары иштеп, мени деле мындай эртеме карабайм, мен мындай ишке болгон жөндөмдүүлүгүңүзгө, кызыгууңузга карабай. Ишке эми колумдан мындай любой адам көрсөтүп берсе кылат да. Мисалы үчүн айбанаттарды деле үйрөтсө үйрөнөт да. Айбанаттарга караганда биз адамбыз да, адамга айтса түшүнөт да. Анан мага деле айтып мындай кыл, тиндей кыл десе мен деле үйрөнүп иштеп кетким келет да, мен деле колумдан келет. Анан принимать этпейт да. Барсам кетемди карап эле, жок сен орукча кетесиң, анан сен деле албайбыз, биз опытныйларды алабыз деп көбүнчөсү шеялар ошентет да. Канча шеяга бардым, албай койдум. Аябай көп мындай шамдагай кыймылдай албайм. Шамдагай мынтип бат-баттан эле шустур эмесин, жайдан кыймылдайм, жайда. Бирок кылам да. Мындай аябай көп эмени кылып ийем деп айтпайм, кылам, колумдан келет да. Мына моңдардын баарын өзүм тиккем, тетигин да өзүм тиккем. Азыр деген эме да. Караңыздарчы. Кички бизики эмелери. Сонун бир күндө жасап бүткөнсүз, бир эле күндө. Эртең менен баштайм, кечинде бүтүп коем. Мына ушундай талант десе дагы болот. Караңыздарчы. Мына бул жагын жашнакка кылып, артын каптап. Ушундай тиккенде ичиндеги ошондо бул синтефон, синтефон. Бул кадимкидей эле материалдарды сатып алгансызбы же? Бул деген отходдор жана Швеиядан чыккан отходдор бар, ошо отходдордон эле алып келип беришет кээ биркилер. Жана эме бир эже бар, ошол алып келип берген да. Ал Райкана Болиева деген эже да. Ошо отход алып келип берген. Азыр могу үйдүн кичинекейине байланыштуу, үйдүн ичи пырсыр болуп кетет экен. Негизи тиге турайын, тигейин десе биринчи отдельный комната керек экен. Анткени үйдүн ичи аябай бытылдап кетет экен да. Меники шейинин машинам бар болчу, бузулуп калган. Бузулуп калган. Демек, ардактуу көрүүчүлөр, эгерде сиз да ушундай жаздыкчаларды десек да болот, ушундай жумшак, сонундай жеңил экен, жастанып жатканга да ыңгайлуу окшойт. Андыктан сиз дагы тапшырык берип жасатсаңыз болот. Эгерде өзүңүздүн үйдө тигүүчү машинаңыз болсо, тигүү цехиңиз болсо, эжекени алып барып, материалын берип койсоңуз, ушинтип сапаттуу кылып, кооз кылып сиз үчүн жасап берет. Андыктан баасы дагы сиз үчүн ыңгайлуу болот. Андыктан шашылыңыздар, азыр биз төмөндө номерлерди жазып коебуз, ошол номерге байланышсаңыз, эжеке өзү алып, анан сиздердин оюңуздагыдай балким дагы бир башкача кылып, балким чоң төшөк кылып жасап беретирсиз, мына төшөк-төшөктөр эми анна строчкаларчы мындай аябай кыйын эмес да, булар кыйын эмес мен үчүнчү. Мындан да сонун жасайм деп коесуз. Сонун жасайм, Кудайым буйрса. Жакшы. Менин просто жумуш калган киши жок, ушундай төшөк тиккен адамдар алып койсун мени. Хотя эл менен көпчүлүк менен иштегенди жакшы көрөм да, анткени үйдө отурганда да скучно болуп кетет. Үйдө отурганда көпчүлүккө барсам, барып сүйлөшүп, маектешип, кичине эметесиң да, көңүлүң да ачылып калат, көтөрүлүп калат дегендей. Мени кандай адам болсом ошойдон принимать этсе деген ошол эле да.
Анан колуман келет, мага просто жол көрсөткөн адам жок. Колдоо кичине эле колдоо болсо, калган өзүңүз алып кетесиз. Колдоо болсо эле тигичиликтен башка тамак жасаганды жакшы көрөм, тамак жасайм. Өзүңүз жасай аласыз азыр, жасап. Кайсы тамактарды жакшы жасайсыз? Лаңман жасайм, манты жасайм, оромо жасайм. Камырын өзүңүз жууп, кадимкидей эле жаясыз, Колуман келген жасайм да, үйдө мама көчкө деле көп деле кетпейт, кичине эле кетет да. Демек, башынан эле ошо кызыңыз экөөңүздөр турасыздар, башынан эле ошо кызыбыз экөөбүз турабыз. Оор күндөрдү, оор кыйынчылыктарды өткөрдүк. Ушундай кыйналып аябай көрбөгөн күнүбүз болгон жок. Квартирадан квартирага жүрдүк. Ар кандай сөздөрдү уктук. Анан кызым да орукчал болду, өзүм да орукчал болдум. Өзүм дагы майыпмын. Эмнеңиз ооруйт? Астма боюнча чоттом. Астма боюнча чоттомун. Вагондон көчүп атканда ушул бул эле немебиз менен келдик. Болгону моореки муну алдык. Моорекибизди. Өзүм жатып жүргөн диванды алдык. Диванды калгандарын ошо кайрымдуу фонду бир инсандар Москвадан ошо биз үчүн 100 000 которуп ошону ушундай немеге даражага жеткизип, өткөн күндөрүн эстебесин, эсине албасын, жакшы турмушта жашасын деп ошо бүт эски оокаттарын полный ошо таштатып вагонго. Анан ушул калгандарын бүт алып беришти. Анан ушул 5800 сом алат деп кызыңыз айтып калды. Анан баягы кантип ошол нерсени жеткизип атасыз? Мисалы азыр бул батирдин акчасы 7000 сом турат экен. Анан кантип жеткизип атасыз? Ошол эки айлыгымды эптеп чогултуп ичпей жебей. Чогултуп айлык эмеге сактап турам квартирага. Анан элдер ошо эмелерден кичине жардам келди. Тамак аш жагынан. Карантин учурунда. Ошол тамак аштар менен тамактанып, анан ошол айлыгымды квартирага сактап, ушинтип өмүр сүрөбүз. Кызыңыз төрөлгөндөн бери эле экөөңүздөр жашап келесиздерби? Жашайбыз. Жолдошуңуз өтүп кеткен. Сүйлөсө сөз көп эле болот, бирок айтууга дарманым жок. Иш кылгым келет да, ошо мен бир иштеп, мама кайта кичине болсо да үйдө отурсам дагы жардам берсемби деген эмелерим бар, бирок ошону аткарышка эме жок да, мындай шарт дагы жок. Анан үйдө кичикей болуп калат. Бул жерге бардыгын кылсам болот дечи, анан аллергия, мамамдыкычы аллергиясы. Бирок сиз тамак жасап сатсаңыз болот экен да, жакшы экен. Бул дагы бир жакшы идея болду окшойт сиз үчүн. Атайын баягы дүкөндөрдөн тапшырык алып, айтып көрүп. Кудай буюрса ошондой ойлорум бар да. Анан ошентип иштесем, хотя көчөгө чыгып мени эч ким принимать этпесе дагы өзүмө ушундай максатым койдум да, алдыга умтулуу деген максатым койдум. Эми Кудайым буюрса дейм да, Кудайым берени унутпаш керек депчи. Жардам берип калса, бизге деген үй жагынан кыйналып кеттик да азырчы. Анан эми пенсияга чыга албай атам мен. Пенсияга чыга албай атам, анткени канча жериңе бардым, биз соцзащита дейбиз, соцзащитага барсак, место жительства прописка керек деди. Место жительства менде иштедим, пропискам жок. Үйүм жок болсо, өзүм квартирада жүрсөм, могу эмеден эме алып бардым. Домкомдон справка алып бардым, ал болбойт дейт. Туруктуу жашай турган жер керек дейт. Туруктуу жашай турган жер керек дейт. Анан туруктуу жашай турган жерим жок болсо, анан пенсияга чыга алган жокмун. Документтер ФТЭКтен өтүп койгом. ФТЭК баардыгы даяр. Демек, больницадан, ооруканадан өтүп, бардык справкаларыңыздар болгону ошол жашай турган жериңизден гана прописка керек деп коебуз, справка. Ошо эми өзүм болсо көз турасыз да, мындан кийинки жашым кандай болот деген үмүт, жакшы эле болуп кетсе экен деген үмүттөмүн да. Айып кетсем экен, эл катары элдин арасына кошулгум келет, элдер менен сүйлөшкүм келет. Мени принимать этсе элдер депчи.
мен кандай акыбалда болсом дагы ошондой менен принимать этсе дейм. Ушундай элдерге айтат элем да, мени принимать этип койгула, мен кандай адам болсом дагы кабыл алып койгула, кабыл алып койгула деп ошентип айтат элем да. Менин акыбалымды түшүнсөңүздөр, мени жумушка алып койгула, кичине болсо да апама жардам бергим келет. Ошо хотя бы өзүм аракет кылып, өз жашоомду көргүм келет. Дарыменен акча керек мага. Дарыланышым керек, мага көп акча керек. Ошон үчүн өзүм аракет кылып, кичине болсо дагы апамды кыйнабай, өзүм жашоомду өзүм көргүм келет да. Өз эмгегиңиз менен акча табып, өз эмгегим менен акча тапкым келет. Ардактуу көрүүчүлөр, эгерде дал ушул бүгүнкү биздин каарманыбызга кайдыгер карабаган инсандар болсо, дал ушул төмөндө жазылган номурларга байланышып сиз көмөк көрсөтсөңүз болот. Эл сом номери жана байланыш номурлары 0559 74 44 26.